11 каналы күндөн башка окуялар менен тааныштырат. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү берүүдө. Бишкекте пара алып жаткан жеринен кармалган мугалимдин жүрөгү токтоп көз жумду. Ал мамлекеттик медицина окуу жайынын жетекчиси болуп чыкты. Аларда ислам принциби менен жашаган Иран эли маанилүү 2 шайлоого катышууда. Эң негизгиси Аятолла Али Хаминейнин мураскерин тандашат. Ошол эле маалда Америкада партия ичиндеги президентке талапкерди шайлооланууда. Праймериз менен кокустуктар бир учурда 10дон ашык штатта өткөрүлөрү күтүлүүдө. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы. Кутман кечиңиздер менен оболу Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан баштасак. Бишкекте пара алып жаткан учурда кармалган мамлекеттик медицина академиясынын кызматкери каза болду. Даттанган арыз жетекчи окуу жайдын аймагына павильон коюуга уруксат берүү 30 000 сом берүүнү талап кылып жатканын коррупция каршы кызматына билдирген. Тез жардам кызматы чакырылып көрсөтүлгөн чукул жардамга карабай кармалган учурда шектүүнүн жүрөгү кармап көз жумган. Аларда пара катары Toyota унаасын алып жаткан жерден Баткен районунун судьясы кармалгандыгын башкы прокуратура маалымдайт. Маалыматка караганда судья соттолуп жаткан жарандын кылмыш иши боюнча оң маанидеги соттук акт чыгарып берүү үчүн пара талап кылган. Иликтөө учурунда кармалган адам буга чейин 720 000 сом өлчөмдө акча алганы аныкталган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин негизинде иш козголду. Ошол эле маалда Иран эли өлкөдөгү эң кубаттуу кызмат адамын тандай турган жыйынга, экинчиси парламенттик шайлоого катышууда. Аталган шайлоо өзөктүк заттар боюнча келишимге кол коюлуп, санкциялар алынып салынгандан кийинки биринчи добуш берүү болуп саналат. Иран парламентинде 290 депутат бар болгону, бул жерде чыныгы саясий партиялар жок. Мындан тышкары азыркы лидер 76 жаштагы Аятолла Али Хаминейнин ордун баса турган мураскерди тандашмакчы. Учурда АКШдагы партия ичиндеги президенттикке талапкерлерди шайлооланууда. Жакында эле Невада штатында миллиардер Дональд Трамп жеңишке жеткенин айткан элек. Алдын ала маалыматтар боюнча дал ушул штатта рекордтук сандагы шайлоочулар катышкан. Учурда Аризона штатынын Феникс шаарынан 11 каналынын баяндамачысы Мамасадык Багышев менен АКШдагы шайлоо темасы боюнча кеп улантабыз. Мамасадык мырза, саламатсызбы? Биринчи эле сурайын дегеним, ноябрда өтө турган президенттик шайлоолордун алдында азыр праймериздер болуп жатканы боюнча кабарыбыз бар. Анын жүрүшү туурасында баяндап бересизби? Дегеним, дегеле праймериздин мааниси тууралуу кыскача түшүндүрүп, анан кайсыл саясий күчтөрдүн ат салышып жатканына токтолсоңуз. Айгерим, чындыгында Америка Кошмо Штаттарынын саясий айдыңында азыркы учурда эң бир кызыктуу моменттер өтүп аткан чагы. Анткени барыбызга маалым болгондой 1 февралдан тартып президенттик шайлоолордун алдын ала туру катары эсептелинген праймеристер башталды. Эскерте кетсек, мында ар бир көрсөтүлгөн партия, биз билебиз, эки эле партия катышат, республика жана демократтар. Алардын алдын ала белгилеген талапкерлердин арасында лидерлер аныкталмакчы. Ал лидерлер үстүбүздөгү жылдын 8 ноябрындага белгиленген президенттик шайлоолорго катышат. Ал эми ал талапкерлердин арасында бизге белгилүү болгон Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жана ошондой эле миллиардер Дональд Трамп. Ушул эки фигура өтө көп карама каршылыктарды учурда Америка коомчулугунда шайма-шай жаратып аткан чагы. Белгилей кетсек, праймеристер 1 февралдан баштап биринчи эле Айова деген штатта өттү. Анда демократтардын арасынан биз белгилегендей Хиллари Клинтон лидерликке чыкса, ал эми республика партиясынын атынан Техас штатынын мурдагы губернатору Тед Круз бул миллиардер Дональд Трамптын эң бир көрүнүктүү талапкерлердин бири болуп саналат. Ошондой эле Нью-Гэмпширде өткөн таймашта буга каршы Дональд Трамп жеңип алды. Ал эми демократтардын өкүлү Берни Сандерс Хиллари Клинтондон озуп чыккан болчу. Ушул эле өткөн жуманын акырындагы болуп өткөн дагы бир праймеристер бул Түштүк Каролина жана Невада штаттарында болуп өттү эле. Белгилей кетсек, мында Флорида штатынын мурдагы губернатору жана өткөн президент Джордж Буштун иниси Джеб Буш өзүнүн 8,1% менен
ушундай пайыз менен добуш алды эле. Бул эч кандай лидерликке жатпайт деген сындар тагылган соң ал өзүнүн талапкерлигин президенттик таймаштан алып салды. Бул ушул эле учурда Түштүк Каролинада болуп өткөн праймеристе Дональд Трамп алдыга озуп чыкса, Невададагы болуп өткөн праймеристе Сандерс Хиллари Клинтонге жеңилди. 52% менен Хиллари Клинтон алдыга озуп чыкты. Белгилей кетсек, алдыдагы боло турган шайлоолорго өтө кызуу талкуулар жүрүп атат коомчулукта. Анткени бул шайлоолордо кандай тышкы жана ички саясатка болгон өзөктүк маселелер коюлуп атат. Ошолор боюнча дагы эмки берүүлөрүбүздө сөз кылмакчыбыз. Айгерим. Учурда шайлоо өнөктүгүнө бара жаткандардын катарында бир катар чыруу талапкерлер бар экени дагы маалымат бар. Алсак ошол эле миллиардер Дональд Трамп да атасак болот. Негизи Америка коомчулугу бул сыяктуу талапкерди кандай маанайда кабыл алып жатат? Негизи карама-каршылыктар эмнеде? Ооба, Айгерим, чындыгында эле бул президенттик шайлоолорго талапкерлердин арасында эпатаждуу фигуралар да бар. Алардын бири бизге маалым болгондой Дональд Трамп. Ал өзүнүн өтө скандалдуу саясий көз караштары менен коомчулукка белгилүү болуп атат. Бул кишинин төгөрөгүндө дагы 17 февралда болуп өткөн өз пресс жыйынында президент Барак Обама да өтө катуу сындарды айткан болчу. Анын оюнча Дональд Трамптын президенттикке болгон талапкерлиги бул жакшы көрүнүш эмес, анткени бул киши өзүнүн көз караштары менен президент болууга татыктуу эмес деп айтылган. Ошондой эле ага жооп катары Дональд Трамп дагы бир пресс жыйынында айтып белгилеп кеткен болчу. Барак Обама бул тарыхтагы эң эффективдүү эмес президент катары калды, анткени бул өлкөнү өтө артка тартты деген чоң сындары менен дайым эле айтып келген. Ушул жолу дагы президент Барак Обаманын сынына карата жооп келди. Ушундай эле бул коомчулуктагы булардын колдоо рейтинги өтө ар кандай карама-каршылыктуу болуп атат. Анткени бир штаттан бир штатка карата бизге белгилүү болгондой ар бир штаттын өзүнүн басымдуулук партиялардын бир көз караштары бар калктары бар. Мисалы үчүн алсак, Аризона штатында көпчүлүк дээрлиги бул республикалык көз караштагы адамдар. Ошондой эле мисалы үчүн Калифорнияны алсак, бул Калифорния өтө либералдуу жана демократтардын штаты катары белгилүү. Дагы суроо, шайлоочулар менен жолуккан талапкердин тышкы саясаттагы негизги багыттары кандай экен? Туура белгилеп кеттиңиз, Айгерим. Чындыгында эле Америка Кошмо Штаттарындагы болуп аткан президенттик шайлоолорго бүткүл дүйнө көз салып турган чак. Анткени бизге белгилүү, бул өлкөдө ким президент болсо, ошонун кандай тышкы саясатка болгон мамилесиге карата дүйнөдөгү саясий абал дагы ошого карата өзгөрүүсү мүмкүн. Ал жада калса дүйнөлүк биржалык фондуларга өзүнүн таасирин тийгизе турган, рынокторго таасирин тийгизе турган чоң бир иш-чара болуп атат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөнүн медиасы жана лидерлери бул азыркы болуп аткан окуяларга жакындан көз салып турушат. Бизге белгилүү болгондой, Республика партиясы бул өтө консервативдүү саясий кыймыл. Булардын платформасында Америка Кошмо Штаттарынын державалык принциптерин күчөйтүп, болгон ордун милитаризмди күчөйтүүгө көбүрөөк чакырышат. Ал эми буга карама-каршы демократиялык партиянын тышкы саясат вектору бул көбүрөөк либералдаштырууга багытталган. Ал эми ошондой эле дүйнөдөгү болуп аткан конфликттерге Америка Кошмо Штаттарынын кошкон салымын такыр башкача позициялоого чакырып аткан учуру. Ошон үчүн биз бул Америка Кошмо Штаттарында болуп аткан президенттик шайлоолордогу трендтер жана болуп аткан бардык окуяларга жакындан сарысеп салып турабыз 11 каналында. Рахмат айтам сизге. Акшнын Аризона штатындагы Феникс шаарынан 11 каналынын баяндамачысы Мамасадык Багышев байланышта болду. Биз Америкадагы болуучу президенттик шайлоонун тегерегинде маектештик.
Эми сиздер берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул жаңылыктар менен таанышасыздар. Мэрлик кызматка жаңы жетекчи ишемби күнү шаардык кеңештин депутаттары жападан жалгыз ат салышып жаткан бир талапкерге добуш берүүсү күтүлүүдө. Сирия боюнча ок атышууну токтотуу келишиминин аткарылышына бүт дүйнө жүзү көз салат. Обама Орусиянын буга туруштук бере алышына сыналарын эскертти. Ошол эле учурда дүйнө жүзүн ойго салган Зика вирусу эми Японияда катталды. Япониялык жарандын Бразилияга болгон сапарынан кийин Зика илдетин жуктуруп алганы белгилүү болду. Эми кененирээк баяндайбыз, 11 каналынан алыстабаңыздар. Ишембиде Бишкек шаардык кеңештин депутаттары жалгыз талапкер болгон Албек Ибраимовго добуш беришет. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө мыйзамга ылайык Бишкек мэри шаардык кеңештин депутаттары тарабынан шайланат. Кала башчысын шайлоо туурасында сөзүбүздү Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашимов менен уланткан турабыз. 11 каналынын студиясына куш келипсиз, Нурмамат мырза. Айтсаңыз, учурда бир эле талапкер Ибраимов бар экенин айттык. Ал жетиштүү добуш топтоосу үчүн канча депутаттын колдоосу керек? Туура айтасыз, мына бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан Бишкек шаарынын мэрин шайлоо боюнча даярдыктар жүрүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 27 февралда 9-дан 12-ге чейин ушул иш-чара өтүш керек Бишкек шаарынын мэрин шайлоо боюнча. Бүгүнкү күндө кээ бир фракциялар премьер-министр өзүнүн укугун талапкерди көрсөтүү укугунан пайдаланышкан жок. Бүгүнкү күндө бир эле талапкер катталды. Ал эми ошол талапкер шаардын мэри болуп шайланыш үчүн бүгүнкү күндө шаардык кеңештин депутаттарынын саны 45 депутат. Ошол 45-тин көпчүлүгүн алыш керек. То есть бүгүнкү күндө башка айтканда 23 добушту алган талапкер Бишкек шаарынын мэри болуп шайланды деп эсептелет. Негизи эле соңку жолу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамга кандай толуктоолор кирген? Эми негизинен көп деле өзгөрүү толуктоолор жок. Бир гана айтып кете турган нерсе, башка шаарлардан айырмаланып, ушу Бишкек шаарынын мэрин шайлоодо талапкерлерди көрсөтүүчү субъектлерге 3 жолку мүмкүнчүлүк берет. Башка шаарларда 2 эле жолу. Эгер 2 жолу ошол мэрди шайлай албай калса, ошол кеңештин депутаттарын Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен президент таркатып, башка ошол кеңештин депутаттарын шайлоонун дайындайт. Ал эми Бишкек шаардык кеңеш тарабынан мэрди шайлоо боюнча 3 жолу мүмкүнчүлүк берет. Эгер 3 жолу тең ошол мэрди шайлай албай калса, анда уже Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен президент Бишкек шаардык шайлоо депутаттарын таркатып, жаңы шайлоону дайындайт. Айтсаңыз, дагы бир суроо, парламентте айрым фракцияларды тикелей шайлоо сунушу киргизилип жатат. Ал өзгөртүүлөр ишке ашуу үчүн кандай шарттар керек? Туура айтасыз, массалык маалымат каражат тарабынан ушундай сунуштар жогорку кеңештин депутаттары тарабынан сунуштар болуп атат деген маалыматтарды биз да угуп атабыз. Бирок бул маселе боюнча биз Борбордук шайлоо комиссиясы официалдуу турда өзүбүздүн сунушубузду бере элекпиз, оюбузду айта элекпиз. Бирок менин өзүмдүн жекече оюм боюнча мен колдобойт элем. Себеби эки субъекттен түз шайлоо менен кабыл алуу деген сөз эки бийликтин, кош бийликтин пайда болушуна алып келет. Биз мындай этапты баштыбыздан өткөн. Себеби тиги депутаттар да айтат, мени ошол кеңештин жамааты шайлаган деп, ошондой эле ошол мэр да айтышы мүмкүн, мени да жамааттар шайлаган деп. Кош бийлик түзүлүп калганда таризде ошол жерде иш жакшы жүрбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү болуп аткан мыйзам чегинде болуп аткан мэрди шайлоо ошол депутаттар тарабынан өткөрүлүшү туура деп эсептейм. Рахмат сизге, Нурмамат мырза. Жаңы мэрдин шайланышы туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашимов менен маектештик. 11 каналы эми жаңылыктарды мындан ары уланта берет. АКШ лидери коопсуздук боюнча улуттук кеңештин жыйынында Сириядагы ок атууну токтотуу келишими канчалык аткарылышына дүйнө жүзү байкоосаларын билдирди. Обаманын айтымында жаңжалды саясий жол менен чечүүгө Орусия жана Сирия режиминин даярдыгы сыноого алууга убакыт келди. Бирок келишилген макулдашуу айрым террордук уюмдарга тиешелүү болбогондуктан
согуштук аракеттер болуп кетиши мүмкүн экендиги белгиленди. Учурда Ислам мамлекети террорчу тобу тарабынан алынган Ирактын айрым аймактарындагы Америка аскерлери тарабынан кайра кайтарылгандыгы белгиленди. Япониялык жарандын Бразилияга болгон сапарынан кийин Зика илдетин жуктуруу алганы белгилүү болду. Учурда ал өз үйүндө дарыланып жатканын өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдирет. Жаш жигиттин Японияга кайтаарда 2 күн калганда дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп кеткен. Февралдын башында эске салсак, Япония, Бразилия, Колумбия, Парагвай сыяктуу түштүк жана борбордук Америка өлкөлөрүнө болгон сапар маалында өзгөчө этият болууга жар салынган. Чиркейлер аркылуу адамга жуга турган вирус көбүн эсе кош бойлуулар үчүн өтө кооптуу. Анткени ал түйүлүктүн баш мээсине доо кетерери аныкталган. Кыргызстанга байланышкан жаңылыктардан учурда кыргызстандык депутаттар америкалык кесиптештеринин тажрыйбалары менен жакындан таанышууда. Бир дүйнө программасынын алкагында Кыргызстандын 7 дубанынан шайланган депутаттар азыркы тапта АКШнын Аризона штатында Кыргызстандын маданиятын чагылдырган жарманке аркылуу чет элдиктерди тааныштырууда. Аталган жарманке Аризона мамлекеттик университети тарабынан уюштурулуп, ага 30га жакын мамлекет туурасында маалымат алууга болот. Сиздер 11 каналында күндүн башкы окуялары менен кабардар болдуңуздар. Эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуз.